2016-жылы Малика Дина ижарага Lexus маркасындагы автомашинаны 2 күнгө ижарага алган бойдон алып келген жок деп арыз түшкөн. Бул окуя боюнча Ала Медин районунун ички иштер бөлүмү тергөө тобу чыгып, окуя болгон жерде сураштырганда, бул Малика Дина машинаны алып, 2 күнгө алып, ошол бойдон доверенность жасалмалап башка кишиге сатып ийгени аныкталган. Бул окуя боюнча Ала Медин район тергөө бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголгон 166 беренеси менен жана 350 беренеси менен. 9 март күнү Малика Динага айыбы угузулуп, ал Кыргызстанда болбогонуна байланыштуу издөөгө жарыяланган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Акулованын айтымында, кызы Малика Дина жана анын достору ижарага унаа алышкан. Унаа ырчынын наамына жазылып, аны 2 күндөн кийин алып барып бериш керек болгон. Бирок кандайдыр бир себептер менен унаанын документтери жасалып, башка адамга сатылып кеткен. Буларды мошенник экенин Малика билген эмес экен да. Булар барып турунан машинеге документ жасап, башка кишиге сатып ишкен. 500 миңден ашык акчага сатышкан экен, анан 2 январь күнү мага чалышты, ушундай болуп атат деп. Ровдодан анан мен коркуп кеттим, келип барсам, мага саат 2ден 5ке чейин эле уруксат беришти да. Сизде 2ден 5ке чейин срок бар, бардыгын ордордуна коюп туруп жаап салсаңыз болот бул ишти деди. Мен энем да, ар бир эне өзүнүн баласы үчүн чыркырайт да турабы. Мен чуркап жүрүп машинени араң таптым. Сатып ийген жерине барсам, айтты: "Биз момчу акчага бергенбиз, монтип сатып кетишкен. Машина турат мынакей" деди. Машинени көрүп, "Бул машинени бергиле, бул чатак экен" ушундай десем, "Жок, мунун акчасын төлөгүлө анан беребиз" деди. Мен эң жакын адамдарымдын жардамы менен ошол машиненин акчасын берип, машинени чыгарып, хозяинге алып барып бердим. Ал алды, разы болуп, мен эч кандай претензиям жок деп встречка катын жазып берди. Встречныйды алдым. Аны дагы Ровдонун алдына алып барып, ош жерден встречкасын алып туруп, андан кийин ана хозяинге документин бердим, машинени бердим. Тиги тияк акчасын берип туруп, алардан да встречка алдым. Бардыгын 5ке жетишкен жокмун, бир 7-8дерде бүтүрүп алып барып Ровдога тапшырып бердим бардыгын. Өздүк булактардын билдирген маалыматына караганда, Lexus GX 470 үлгүсүндөгү унаа 540 миң сомго сатылган. Ал эми ырчынын үстүнөн арыз жазган киши унаасын 1 миллион 50 миң сомдук деп белгилеген. Бул чыгымдын баары төлөнгөндөн кийин арыздануучу тосмо арыз жазып берген. Бирок жасалма документтерди даярдоо кылмышы да орун алгандыктан иш кыскарган эмес. Тергөө иштери жүрүп жатканда Малика Дина өлкө аймагынан сыртка чыгып кеткендиктен издөөгө жарыяланган. Эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, мен жалгыз иштесем, Маликаны айттым, Малика биягыбыз досторубузга чейин карыз болуп калдык, биякта кантип жабабыз десем, "Мама, мен биякта жүргөндө мен акча таба албайм, бир вариантын таба ал" деди. Анан Дубайда мен сиңдим бар. Сиңдимдин сонун магазиндери бар. Анан ага чалсам, айтты: "Келип уш жерде бир аз иштесин, колуман келишинче жардам берем" деп. Карызыңарды жапканга. Мен ошол жака учуруп жибердим анан. Кетти, Жакшынакай эле учуп кеткен. Жакшынакай эле иштеп жүрдү. Ушул иш болордун алдында Малика төрөгөндө кесарево сечение болуп, баласын операция менен төрөгөн да. Ошол кезде врачтар тарабынан кеттиби же организминен кеттиби, Малика аябай катуу ооруп калды. 2 ай ошол иштеп аткан жеринен 2 ай ооруду, чыдабай. Кел десем, көгөрүп эле ушул проблеманын айынан чыдап жүрдү да. Акыркы күндөрү чыдашка мүмкүн болбой калды. Анан айттым: "Эч нерсенин кереги жок, келчи" десем, анан учуп келген да. Таңкы саат 4тө биз кызын алып, мен аэропортто тургам, күтүп, элдер деле көрдү жанында. Элдин баары чыгып атат, Малика жок. Анан бир маалда мага чалды: "Мама, мен бул жерде кармап атат" деди. Кирсем, пограничниктер текшерип, ош жерде кармап турган экен. Анан кирип эле, "Эмне болду" десем, "Эже биякта ушундай издеп аткан экен. Бизде компьютерде чыгып калды, текшерип коелу дедик" деди. Мен айттым: "Бул жаңы учуп келди, ооруп келди. Азыр саат 10до уже операцияга кириш керек, көпкө кармабагыла" десем, болбой кармап отурушту бир топко. Анан ош жерден аябай уже сознаниясын жоготуп эме болуп бараткан кезде анан алып кеттим, больницага алып бардым.
алып барып эле сразу ал жерден укол куюп, компенсия алып, операция кылып эме кылышты. Кичине өзүнө келип жакшы болуп калды бүгүн. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришкендей, учурда Малика Дина кылмыш жаза кодексинин 166 алдамчылык, 350 документтерди жасоо, даярдоо, берүү жана пайдалануу беренелери боюнча айыпталууда. Кечээ 18 майда Чүй облусунун Аламүдүн райондук соту ырчынын баш коргоо чарасын карап, аны тергөө бүткөнчө үй камагына калтырды. Жана айтып атпайбы, подделка документов деп, документ жасаган депчи. Муну Малика жасаган жок да, ошо мошенниктер жасап туруп сатып ийген да. Ошолорду табыш керек. Бул популярный кыз. Менин кызым деп мактанбайм. Эл билет. Чынында эле бул кыз таланттуу кыз да. Үнү дагы бар. Кичинекейинен бийге дагы барган, ырга дагы барган. Таланттуу кыз. Бирок ушу жаш кыз өсүп келаткан кызды ушунча даражага мындай каралап мындай ушундай кылган болбойт да. Негизи тем более турмушка чыккан, жаркыраган кайын журту турат, баласы турат, күйөөсү турат. Бирок момундай кылып улам эле ызычуу кыла берген болбойт да, туурабы? Эми ким эмне кылса дагы, ким сатып алса дагы, ошолор Кудай алдында жооп берсин. Мага тиешелүү нерсени кылдым, мен эч кимге нааразы болуп, жосо бирөөнүн көңүлүн ортуп, жосо бирөөгө жалоз этип, кат жазып, бирөөгө заявление жаза коюп, мен мындай кылбайм. Дагы бир жолу айтам, ак келет, бирок сынбайт. Кудайга койдум, өзү Кудайым таразаласын. Бирок азыркы учурда эчтеке ойлогон жокмун, бир эле ушу Маликанын ден соолугу жакшы болсо болду.